Баткен районунун Актатыр айылынын тургуну Зайна Садирова олуттуу конокторго аш басып жатат. Даам татыган адамга жагып кайрадан келгиси келе турган маанай тартуулагысы келет. Күтүп жаткан коноктордун эң кичүүсү араң эле 11 жашта экен. Бул балдар Тажикстандан келишкен. Мындан 2 чакырым аралыкта жайгашкан кошуна айылда турушат. Бүгүн алар атайын кыргыз айылын ашып өтүп, Зайнанын жаңы тамын салып берүүгө жардам берген келишти. Тажиктарга рахмат эми тосошуп ушинтип келип ататтар, ичеде иззат кылып ушинтип. Шоларга катта рахмат энди. Ушинтип келип эме жардам берип ататтар. Шоларга Алла разы болсун да. Мурдагы жашаган үйүн эстегилер келишпейт. Зайнанын кичүү кызынын айтымында алар 20 жыл бою ылайдан куюлган тамда туруп, чатырынан суу агып, полу жок, терезеси жок, туюк жайда күн өткөрүп келишкен. Баарынан дагы күн суукта кыйын болгонун айтат. Күзүндө тамды суу басып, үй бүлө кошуналардыкына баш калкалоого туура келген. Кышында болсо көп сыркы болуп, сууктан уйкусу канбай кыйналышчу. Үйдү оңдоо тууралуу ой да жок болчу. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттеринин чектеш айылдарындагы чыр чатакты токтотуу боюнча долбоор тандалгандарынын арасында Зайна Садированын үй бүлөсү дагы кирип, абал таптакыр башка нукта өзгөрдү. Эми Бириккен Улуттар уюму тарабынан каржыланган долбоордун алкагында үй бүлөгө ашар жолу менен жаңы там куруп беришет. Кыздарым таза сүйүнүп, ыйлап, сүйүнгөндөн. Таза биринчи өтүп курсам болдук таза башталганда. Сүйүндүк. Пиреке бердим десе. Жарашы кайным аракат кылып, шу берип, шу неме кылып, уюштуруп, шу неме кылып. Баткен өлкөдөгү эң ысык аймактардын бири. Мында аба ырайы менен жергиликтүү тургундардын маанайы окшошуп кетет. Бат эле ысып, кызылгандуулукка алдырган учурлар көп болот. Жыл сайын Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймактарында 10го жакын чыр чатак катталып турат. Айрымдары куралдуу тирешүүгө чейин жетет. Бирок мында жаңжал улуттук негизде эмес, ресурс жетишсиз. Самый больной вопрос – это спорные территории. Баарынан дагы жер маселеси курчуп турат. Тажикстанда демографиялык абал өтө татаал. Калкы күн санап өсүп, жер тар болуп жатат. Бизде деле абал окшош. Совет маалында мал менен көбүрөөк алектенсек, азыр көбүнчө дыйканчылык менен эмгектенебиз. Суу менен жер жетишпейт. Ушул эле мезгилде талаш жерлер көп. Алардын тагдыры азыркыга чейин чечилбей келет. Эки тарап тең ошол жерди өзүнө пайдалангысы келет. Так ушул белгисиз кырдаалдан улам жерди ээлеп алуу аракеттер болуп, чектеш аймакта чыр чатактар чыгып турат. Кыргызская и таджикская страна очень хотела бы использовать эти участки. Чектеш аймактардагы жаңжалдарды жоюунун бир гана жолу бул Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек араларды делимитация жана демаркациялоо керек. Бирок эки өлкөгө чек арадагы жерди акыйкаттуу бөлүштүрүү айтканга караганда жасаган кыйын болуп турат. Эки тарап тең өзүнө ылайыктуу жерди бөлүштүрүүнү сунуштап жатат. Тажикстан 20-30 жылдардагы карта менен жерди бөлгүсү келсе, Кыргызстан болсо 60 жана 90 жылдардагы эки тараптуу комиссиянын жыйынтыктарына таянып чекит койгусу келет. Учурда 1000 чакырымга созулган Кыргыз-Тажик чек арасынын жарымына жакыны талаш жаратууда. Эки бөлөк документ менен иш жүргүзгүсү келген эки өлкө тил табыша албай, 17 жылдан бери чек аранын тагдыры чечилбей келет. Чек ара маселеси чечилмейинче жаңжалдардын аягы тыйылбайт. Жакын арада эки өлкөнүн ведомство аралык комиссиясы иштей баштайт. Өзбекстандын чек арасы толугу менен чечилгенден кийин Тажикстан менен жер аныкталат. Сиздин пикириңизче, Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин тезирээк чечиш үчүн жетишээрлик аракеттерди көрүп жатабы? Ооба. Биз дагы Тажикстандын жетекчилиги дагы бул көйгөйдү батыраак чечилишине кызыктар. Ал ортодо чек арадагы абал жыл сайын курчуп баратат. Эксперттердин пикиринде Кыргызстандын жана Тажикстандын бийлиги жигерсиз иш алып барууда. Саясий эрк көрсөткөн жери жок. Бул көйгөйдүн кесепеттеринен жыйынтык чыгарылбай жаткандай ой калтырат. Почему именно вот здесь важно? Эмне үчүн бул көйгөйдү чечүү маанилүү? Анткени Фергана дүйнөдөгү калкы эң жыш жайгашкан өрөөндөрдүн катарына кирет. Мында суу, жер, жайыт бөлүштүрүү көйгөйлөрү курч туруп, чыр чатак чыгып кетүү коркунучу дайыма жогору. Абалды жөнгө келтирбесе, так ушундай аймактардан ири жаңжал болуп кетиши ыктымал. Көп адамдын өмүрүнө коркунуч туудурат. Создает атмосферу предконфликта, да? Андыктан меймандостук маселелерди сактап, чек арадагы чыр чатактардын алдын алууда биринчи кезекте эл аралык уюмдар эмес, Борбор Азия мамлекеттери кызыктар болушу керек.
Бул тажикстандык балдар кыргыз-тажик футболдук командасынын эң эле жакын күйөрмандары. Бул уникалдуу курама командасын түзүлгөнүнө жарым жыл убакыт боло элек. Аны толеранттуулук үчүн эл аралык фонду демилгелеген. Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймактарында жашаган жергиликтүү элдин ортосунда меймандостук маанайын түзүп, чыр чатактардын алдын алуу максатын көздөйт. Мында жаштарга көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Анткени так жаштар конфликттерге бат тартылат. Канчалык досуң көп болсо ошончолук жакшы эмес. Бизде баягы коңушу жашагандан кийин баягы бириңди бириң тааныбасаң, баягы биз азыр доспуз, бирок кээ бир сөздөрүбүзгө түшүнбөйбүз, туура кабыл алабыз да. Эгер дос болсоң, ошонун сөйлөгөн сөздөргө түшүнбөсөң, баягы терс кабыл алып туруп, бул эмне деп атат деп туруп баягы чыр-чатактар болушу мүмкүн. Учурда футбол тайпасында 9 адам бар. Анын жарымы Кыргызстандын аймагында Көкташ айылында жашаса, башка жарымы Тажикстандын Саманьон айылында турушат. Айылдар так чек арага бөлүнгөн эмес. Андыктан чек арачылар да кайтарбайт. Тургундар ээн эркин кирип чыгып, бири-биринкине конокко барышат, дүкөн базарларын кыдырышат. Мында сатуучулар сомду кандай алса, соманин да ошондой кабыл алат. Эки мамлекетти чоң эмес канал бөлүп турат. Бул сыртынан меймандос көрүнгөн кошуна колот бат эле чырдашып кетиши ыктымал. Мындай учурлар буга чейин көп жолу кайталанган. Мы знаем друг друга. Биз кошунабыз, жакын жашайбыз, чогуу ойнойбуз. Бири-бирибизди жакшы таанып, сыйлаганга аракет кылабыз. Живем. Бир тайпада футбол ойногон балдар бири-бирин душман көрбөйт, бирок жакшы дос деп атагандан али алыс. Башында балдар такыр тил табышкандан кыйналышкан. Бара-бара футболго болгон ашыгуусу, биргеликте машыгып, жаш футболчулардын башын бириктирди. Курама тайпа Тажикстандын командалары менен беттешип, бир нече жолу жеңишке жетишти. Баарынан да спортчулар Чемпиондор лигасында ойноголар келишет. Андыктан негизги ийгиликтер али алдыда. Тынчтык Юнусов Зайна Садированын тамын салууда баш көз болуп жүрөт. Так ушул адамдын артынан эски кепе үйү түрттүрүлүп, жаңы там курула баштады. Курулуштун айрым бөлүгүн демөөрчүлөр төлөп берсе, калганын ашар жолу менен чогултушууда. Ар бир адам көңүлүнөн чыккан жардамын берип келет. Айрымдары акчалай көмөктөшсө, башкалары курулушка салымын кошуп жатат. Жумушчуларга түшкү тамак берген кең пейил адамдар жок эмес. Акча издегенде кыйын болду. Мен айылдагыларга көңүлүңөрдөн чыгарып садака пулуңарды бересиңерби, кандай кыласыңар деп, элден кичине бир 30 миңден ашыгыраак, 40 миңге жакыныраак акча топтодум. Еще да мына өзүбүздүн жердештерибиз Москвада же башка немелерден ошолорго дагы кайрымдуулук жасадым. Жасаганда алар дагы мени колдоо көрсөтүштү акча менен. Азыр эми ошо акча жыйылган акчага ушинтип туруп калды. Эми мындан бул жагга акча аз калганына байланыштуу билбейм азыр эми кимге кайрыларын. Ушундай эле ашар жолу менен Тажикстанда дагы бир там курулуп жатат. Экөө тең бир долбоордун алкагында ишке ашырылып, мында толеранттуулук үчүн эл аралык коомдун салымы зор. Балдар болсо чын ниетинен курулушта кол кабыш кылып, оор эмес жумуштарды аткарышат. Бул жакшы, себеп дегенде азыр мынтип балдар менен мисалы башка элдин балдары менен урушуп жүргүчөк, же болбосо ушинтип бири-бирибизге жардам берип, үйлөрдү куруп дегенде дагы башка жакшы нерселерди уюштуруп, бирге иштеп, бирге өнүксөк дагы жакшыраак болот деген ойдомун да. Зайна Садирова эки кызы менен кышкы суукка чейин жаңы тамда жашап калаарына үмүтү чоң. Үйү бүтсө дастаркон жайып, жардам берген кыргыз жана тажик достордун баарын конокко чакырам деп турат. Ушундай салтанат менен бардык катышуучулар менен чексиз ыраазычылыгын тең бөлүшкүсү келет.